табият эненин курсагында тагдыры жана башкасы жазылат. Ошол баланы Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф деген муфти өткөн Өзбекстанда 3-4 жыл болду өткөн, өтө чоң алым, дүйнөлүк алымдардан. Ошол кишинин энесинен сураган экен, эмне үчүн балаңыз мынчалык деңгээлде десе, мен бир жолу дагы салаватсыз жана бисмилласыз жана дааратсыз баламды эмизген жокмун дейт. Даарат менен түндө ойгонсо дагы даарат алып, салават бисмилла менен баласын эмизчү экен. Ошон үчүн ошо бала ошол деңгээлге жетти. Табият бөлөк, тарбия бөлөк. Караңыз. Мен тарбиятым ушундай жаралып калган экен. Анан мени бирөө тарбияласа, экөө бир жерге келип адам болот. Табият менен тарбият бир болуш керек. Бирок кээде эмнеси болсо дагы мо тарбиятты адамдын өзүнүн түзүлүү табияты жеңип кетет. Эки дос болот экен. Айтат экен, экөө мелдешип кетет. Бирөөсү айтат, мен циркте иштейм дейт. Мен мышыкты ушундай үйрөтөм дейт, мышыкты. Мен мышыкты мындай тик тургузуп адамга окшотом. Анан асманды каратып, мурдуна шам чыракты тургузуп, күйгүзүп коем. Ошол мышык сахнаны айланып жүрө берет. Жана шамдын тамчылайт агып. Кыймылдаса тамчылайт. Ошентип мурдуга бир тамчы түшүрбөй мышыкты ушундай айландырып коем дейт. Экинчи досу жок, буга ишенбейм, болбойт. Ора болосуң. Деп анан белгиленген убакыт келет. Жанагы дос чыгып мышыкты үйрөтөт, тургузат. Шамчырактын мурдуна тургузат. Анан аны күйгүзөт. Анан ал тамчылата койбой басып жөнөйт. Анан жанагы көргөнү келген досу мо жеңине чычкан бала келген экен. Антып кой берип жиберет, көзүнө көргөзүп туруп. Анан мышык чычканды көздөй жөнөйт. Шамдагы оттагы тиякта кулап калат. Ал мышыктын табияты чычканды кууш ошол үчүн жаралган да. Аны тарбиялаган ошол чычканды көргөнгө чейин эле да. Чычканды көрдү, болду, калды, бар жок. Ошондуктан адамга табияты түз куралып калуу үчүн табияттан балаңыз аалым болсун, табияттан балаңыз жетекчи болсун, окумуштуу болсун, көп ийгиликтерди жеткен президент болсун, балаңыз, кызыңыз дагы чоң ийгиликке жетсин. Сиз курсагыңызда жаткан келечектеги балдарда азыртан адал оокат менен тамактандырыш керек. Адал оокаттын балага өтө чоң таасири бар. Кажа 5 жашар баланы жетелеп келип сураганда не деди? Качан тарбиялайын десе, 6 жыл кечигирсин деди. Сен төрөлүктөн мурда тарбиялай башташың керек. Ушуга окшош бир окуя. Bir kempir karışkır menen ulakты, böltürük menen ulakты koşo bağat eкен. Ekөө çoğoyup bir үйдө жашайт, bir жака барып, айылга барып келсе, жанагы карышкыр эчкини жеп салыптыр. Ошол жерде кемпир айтып турат дейт. إذا كانت اتباع اتباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. Эгер бул карышкырдын табиятындай, табият өзү негизинен эле жаман болсо, ага адеп берүү дагы, адеп үйрөтүү дагы пайда бербейт тура деп. Балаңызды күнөөлөр менен, арам оокат менен, жаман мындай чөйрө менен, жамандык менен табиятында жасалып аткан, Алла Таала эненин курсагында жаралып аткан учурда эле табиятын карышкырда кылып бузуп койсоң, кийин төрөлгөндөн кийин аны адебиң дагы, адеп үйрөткөнүң дагы пайдасы жок болуп калат деген маани.